прическа даярдап турганда баштадым. Ассаламу алейкум туугандар. Каксың досым? Салам алейкум. Койдот өзүң мындай. Неудобно болуп калдыбы? О, саламлашкан неудобно болуп калды. Туугандар, Матис келди, матёк. Аялдар издеген Матис келди да, андай айтканча автомат. 2009 без вложения. Вообще техническое вложение жок. Коробкадан дагы, мотордон дагы автомобиль сразу бар. Чирик жок. Машина Кыргызстандан жүргөн машина полностью получается технически полный обслуженный. К сожалению, электропакет емес, полный ручной весла, автомат коробка жакшы иштейт. Гур бар, конечно. Коробка теппейт деди досум, э? Коробка теппейт. Эми кондёрда жок экен. Кондёр жок. Кондёрда жок экен. Ручной рогасынан бери бар. Газ менен, короче, травить эткен жок, без газа чыта. Бензинде өзү экономичный. Чыдамкы диска эмес, обычный железка, резиналар полный жакшы, нормально. Чирик пириги в общем жок экен досум, э? Вообще жок, полный состояниясы аябай жакшы эмне, по кузову эле туугандар, аябай полный жакшы. Анан бул машина туугандар бизге рекламага келди. Бул машинанын эч номер жазабыз. Бул машинадан обменно бар дейт. Бул жакта байке чоңураак машинаны карайын дейт. Бул машинанын Матис 2009 автомат, левый руль, 250 миң сом басы болуп атат. И ошол бага жараша обменге машиналар варианттарды ырыктай бергиле. Механик болобу, автомат болобу, айырмасы жок дейт. Просто чоңураак машина керек деп атат. Так что кимге кызык болсо, Нурс автосалонго бул машина рекламада да туугандар. Нурс автосалон кызматта. Баарыңар ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар, бул жагы акция болот туугандар. Сөз жок, плачевный акция туугандар, эми эркекче айта, эйсе деле айттым кымбат деп, Абдулла деле айтты кымбат деп. Туугандар, эми бале 10-55 миң сом дейт. 985 15 13 1.8 карбюратор, 1.8 карбюратор. Старт стоп бар экен туугандар. 55 миң дейт. Бул да эси бир эконктун. Эконктун Кыргыз номери чирик бириктер жок. Бул да 55 миң дейт. Бул 93 1.5 карбюратор. Бул да 55 миң дейт. Туугандар, эми буга хотя бы мели стоит экен. Могу бирок мен сомнениядам, өтө эле сомнениядам. Эйстеле көрүп атып мунучу. Бирок туугандар, мындай эми жакшы эмес да, эми потолок баа менен алып келип коесуңар. Эртеңки күнү эл бизди жаман көрөт. Салон тартчы досум. Кимге көрчү өлтүрөм дакан сал. Мындай токсун доске мен тартсам. Мондай бар го, дөңнөн кел атасың го. Келап туруп машина кармайт го, кармагандан кийин болуп дөңнөн ылдый туту бере турган машина экен да, эркекче айтайынбы. Ичине 1 литр, 10 литр өрттөйм десечи, 10 литр бензин болобу, 50 литр бензин болобу, менден бекер болот. Эркекче өзүм куйуп өзүм өрттөп берем, эркекче айтайын. Туугандар, эми просто уяттабын, бетке айтсаңар жаман көрөсүңөр. Бирок мунун какан эмес ба? Муну ичин тартып койчу досум эми. Короче, вообще күгө төп берип турсун деген машина экен да, булчу мындай. Артында эле тартсаң носки, мындай эшикте деле ачылбайт экен. Ачканга деле желание жок, эркекче айтайынбы? Ачканга деле желание жок. Могуну айтайлы, бул так, карбюратордун вложениясы эмне досум по факту? Карбюратор анча-мынча регулировкасы троить да чуть-чуть. Ошо подтраивать аккумуляторда слабый экен, жаңы эле да көрдүк. Туугандар, ошодо машина алып келатканда аккумулятордун ичине нормальный кылып, мен айдабайм, бензин куюп, мен өзүмдүн эле машинам бар, Абдулланын деле өзүнүн машинасы бар. Туугандар, кичине мындай ушундой кылып алып келсеңер, биз деле сатканга реально саталы да, анан кийин айтабыз, анан келет по факту машина не то болуп калат да, ошондуктан туугандар бир үзүп тура түшүнөлү бул жагынан. Ичине тартып кой досум. Бунда 55 миң, бул да 55 миң дейт. Бул жагы мындай акция эмес, плачевный акция болду да. Эркекчечи өтө эле плачевный акция болду. Өтө эле плачевный акция болду туугандар. 55 миң, 55 миң. 93 85 1.8 карбюратор, 1.5 карбюратор. Туугандар, ошо короче бул экоттун биздин Нурс автосалонунда болот. Кимге кызык болсо келе берсеңиз туугандар. Эми жаман машинаны жаман эле какан эмес айтыш керек туугандар. Состояниясы муну мен билбейм, даже билгим да келген жок туугандар. Мындай рульду кайраганда эле руль бияка кетип калат экен, короче, тарт-турт, катыр-мытыр, короче, страшно там эмичи туугандар. Чын Onu күйгүзөт дейм, күйгүзөт. Абдулла доске жарылып нарса камеранын ар жагында. Бул болсо эми более-менее экен. Мына эми 55 миң деп сатсаң болот да, эми смело 55 миң стоит бул. Могу 55 миң не стоит туугандар. Мен муну 20 миңге да ойлонуп көрмөкмүн эркекче. Так, Нурс автосалон кызматыңарда бул экотун биздин автосалондо номерибиз 0556 23 20 70 номерде. Ассаламу алейкум. Туугандар, ассаламу алейкум туугандар. Туугандар, Мол көп ким келип турат, Жигули сурап атат да, мисалычы арзан машина сурап атат. Мына силерге идеальный вариант, мондай айтканча, идеальный вариант. Audi B380 бочка.
1.8 mono туугандар, 1.8 именно mono, эч кандай карбюратор эмес, эч кандай проблемный мотор эмес. Мотор капремонттон кийин чыккан дагычы туугандар, эмнеси жакшы, мына ичи салонда көз койлу да. Нормальный средний акыбалда ичи салон, чехолдор бүт полный, приятный чехолдор салынган. По кузову мына шпакель вообще көзүнө көрүнбөйт туугандар. По кузову аябай жакшы экен могу состояниячы. Ар жактан деле көз койлу, ар жактан эле. Audi по-любому немецтен айтканчачы. Чем Nexia караганда дагы, чем Жигули караганда дагы намного лучше да булчу. Буда вложение туугандар, оформление бар сразу, несі жакшы оформление бар, кыргыз номер, чирик, мирик деген малекеттер жок. Вложение только по ходовке, мотор, коробка аябай жакшы, и басы дагы аябай идеальный бай менен чыкты. 100 000 сом болот бунун басычы. 1990 жылкы 1.8 моно туугандар, мотор капремонттон чыккан. Ой, люк иштейт, фара мара, электрикалар менен бүт болсо фараларды жап-жаңы кылып койду. Зынк состояниясы реально зынктан дыпылдык машина. Кимге ызык болсо Нурс автосалонго прямой келгиле, көргүлө машинаны 100 000 сом акча болот. Толук 100 000. Не болуп атасың, брат? Не алмайм, доске машинаны жылтыратып жалт кылып атам, көрдүңбү? Досум таптаза идеальный. Досум эй. Не болду? Машина тагдыр ачылбай койду го, брат. Досум, тагдыры ачылбай эле эмес, бери неме болот? Мондай жерлерде кол жүгүрүп коюш керек да, мына туугандар. Как анайс айтканда барыңыздарга ассаламу алейкум. Биз Нурс автосалон кызматыңарда Мусо Саньонг туугандар 135 000 сом деп чыккан, азыр баасы дагы түштү. 125 000 туугандар, наличка шытырга. Мотор кайнабайт, май жебейт. Ал жагынан гарантия туугандар. Оформление жок, только техпаспорт на руках дегендей. Машинаны өзүңөр көрсөңүздөр болот. Кузовунун бир жерине чирген жери, урулган жери жок. Мондай просто баягы поворотниктерди фаралар туура отургузуп коюш керек. Амортторду вложение бар, ходовойдо анча-мынча вложение бар, амортторду кичине көтөрүп коюш керек. Ошол вложение да. А так машина как положено туугандар, мына көрсөңүздөр болот. Бул жагында алдында бир адам отуруп көргөн эмес туугандар. Артына дагы бир адам отуруп көргөн эмес. Багажына дагы бир мусор салынган эмес туугандар. А так машинаны көрүп атасыңар. Папалам ким айдайын десе, өзүм айдап жүргөн машина, аласыңар, айдайсыңар, урасыңар, дачи. Эми 125 000 сомго туугандар, эркекче айтканда бир Жигули алып атасыңар. Да Жигули да келбейт. О, тыныраак кичине мусону алып койсоңор, зато папалам урасыңар. Бул танка, ким билгендер билет. Аласыңар, оталдырасыңар, жүрөт, кеттиңер бол, дальше тапты десиңер. Жүрсөңөр досум бир артты дагы полностью көргөзө кетели. Мындай бир обзор кылыпчы. Багажын деле ачып дегендей. Мына багажында да бир көрсөң болот досум. Багаж деле таза, ухоженный, жай дегендей. Так, туугандар. Бул машина рабочий машина, буну сыртын не кыласыңар туугандар? Самыга мотор менен коробкасын алыш керек. Коробка зынк, мотор деле зынк туугандар. Мотору май жебейт и 1 грамм кайнабайт туугандар. 1 граммда май жебейт и кайнабайт да. Ал жагынан гарантия лично. А так бул машина Нурс автосалонда болот. Кимге кызык болсо алып келе бересиңер. Муну мен азыр өзүм айдап жүрөм туугандар. Өзүм как положено күндө айдаган машинам. Так что мына туугандар. Продажага кетти 125 000 сом. Шытыр наличка, номер 0556 23 20 70 номердес. Нурс автосалон кызматыңарда. Ассаламу алейкум. Ким келип калыптыр, ким келе атат? Базар жок. Чоза кричит машина бул. Я туугандар карабатчы, я туманган эле карабатчы эмне дейт. Досум. Ассаламу алейкум. Бүгүн биздин Нурс автосалон ошондой болгон Toyota Aristo келди туугандар. Чыгарган жылы 2002 на дисках, на тонировке. Туугандар келсеңер мен сразу эле баштаганда лобойдон да баштайбы. Лобойда родной экен туугандар. Машина өтө кыйынчылыкты көргөн эмес. А так машинанын состояниясы за себя айтып турат да. Вложение туугандар конкретно айта келгенде вложение могу жеринде экен. Мына бамперин могу кичинемер жерин сүзгөнбү же чийип алганбы, ушундай жерлер бар экен. Ошого эле вложение бар да туугандар. Калган технический жагынан вложение вообще жок. Форсункаларына тазалап койдум дейт эси. Тонировкада разрешение буйрса иншалла. Кыргыз номерде сразу оформление ушундай интересный авестерде и интересный дискар туугандар. Келсең досум, могу як бетинде тартсаң, дискарда мына көрдүңөр мындай. Приятный экен да мындай машина, өтө приятный экен. Полный мол, в круг, бүт стеклалар, бүт родной экен. Бүт бар тойотовский как положено турат туугандар. Бүт в круг, ал бирле эки жагы эмес, полный в круг. Так, ичине келгенде эми досум өзүң бир айтып бересиң же көргөзүп эле саласың? Кандай кылабыз, айтчы? Короче, алькантара чехолдон бери салынган, ичи бир жинди досум,
ичи өтө жиндик экен досум. Коробкасы кандай экен иштеши? Коробкасы зыңк экен досум иштешин. Көрсөң мына салып көрсөң. Сиденье да? Кондер иштеп атабы досум? Кондер иштейт, кондердон полный иштейт. Газам не травили дейт досум. Самый главный газам не травили дейт. Кабрелендерде эле калса состояниясы аябай жакшы экен. Просто билкен атак аябай жакшы экен да. Туугандар, короче, проверено мной дейм. Жакшы машина туугандар. Чын состояние аябай жакшы экен. Карасыңар. Мына салонда өтө полный электропакет кара түздө кожун ой, билдирүү салонда, кожун салонда дегендечи. Кузовта да вообще спойлерден бери бар. Кузовта вообще шпаклевка вообще жок экен туугандар. Басы да өтө жиндиба менен чыгат. Дискаларды карасаң, бул дисканы өйдө жанынан тартыш керек экен доске. Карасаң. Вообще чыгып турат экен да. Билбейм, аны билейин бир. Ичине отурсаңчы бир башкача ауыр экен да, могу машинанычы туугандар чын. Басы канча болду? Басын айтчы. Басы 660 миң сом болуп атат. Машина, мына вложение ошол бампердер ал, по желанию. А так башка вложение жок машинада. Обмен жок, вариантта рассрочка жок туугандар. 660 миң сом болуп атат. Полный бак бензинге түшүрүп берем дейт. 660 миң сом бул машина рекламага кирген. Эси номер жазабыз. Кимге кызык болсо эсине прямой чалып, машина Бишкекте болот, Машина Бишкекте болот. Ошондон Бишкекте сурап көрсөтөр болот. Ассаламу алейкум, ошол кызмат алабыз.